Sunan-ı Tirmizi'de gelet, jana İbn Maja rahimahullanın dagы sunanında gelet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem soralat. Emne nersedен? Abu Hurayra radıyallahu anhu aytat. Suila an akthari ma yudkhilin nasal jannah. Adamdарды эң эле көп бейишке киргизген амал кайсыл амал деп суралат. Адамдарды көп бейишке, эң эле көп адамдарды бейишке киргизген амал кайсыл амал деп сурашат пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан. Пайгамбарыбыз эмне дейт? Тақуалла ва хуснул хулук. Аллах Таалага тақва болуу жана жакшы кулк мүнөз деп жооп берет. Эки амалды пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бейишке эң эле көп киргизе турган амал деп атат. Биринчиси Аллах Таалага тақва болуу деди. Аллах Таалага тақва болуу, тақвалык кылуу деди. Тақвалык деген эмне деген урматтуу мусулман бир тууган? Тақвалык бул Аллах субханаху ва тааланын буйруктарын аткаруу, жана ошондой эле Аллах субханаху ва таала тыйган, кайтарган нерселерден тыйылуу, сактануу. Мына ушул тақвалык. Динибизде эмне амал, кандай буйруктар буйрулбасын, кандай буйруктар айтылбасын, ошол буйруктарды аткаруу. Аллахтын буйругун аткарбаган адам, урматтуу мусулман бир тууган, ал адам тақва адам эмес. Мисалы Аллах субханаху ва таала намазды буйруду. Диндин негиздери бар мисалы. Намазды буйруду, Рамазан айында орозону буйруду, мүмкүнчүлүгү жеткен адамга ажылыкты буйруду, жана ошондой эле зекетинин байлыгы зекетке жеткен болсо зекет берүүгө буйруду, жана башка диндеги амалдар. Эми ошол Аллах субханаху ва таала буйруп турган амалдарды жасабаган адам, аткарбаган адам, ал адам тақва адам эмес. Намаз окубай турган адам, ал тақва адам деп айтылбайт, урматтуу мусулман бир тууган. Жана ошондой эле Аллах арам кылган нерселерди жасап жүргөн адам, Аллах динде тыйган амалдарды жасап жүргөн адам, ал тақва адам эмес ал. Демек тақвалык деген эмне деген экен, урматтуу мусулман бир тууган? Тақвалык бул Аллах субханаху ва тааланын буйруктарын аткаруу, башкача айтканда диндеги буйруктарды аткаруу, жана диндеги кайтарылган, тыйылган нерселерден тыйылуу, сактануу. Мына ушул тақвалык. Ошол адамды тақва адам деп айтабыз. Андан кийин экинчи амал хуснул хулук деди. Жакшы кулк мүнөз деди, урматтуу мусулман бир тууган. Жакшы кулк мүнөз. Жакшы кулк мүнөз баарыбызга белгилүү. Биз башкалар менен болгон мамилебизде мүнөзүбүздү, кулк мүнөзүбүздү жакшыртышыбыз керек. Мүнөз жакшы болуу керек. Жакшы кулк мүнөз, урматтуу мусулман бир тууган, башкаларга зыян бербөө менен башталат. Башкача айтканда, эң эле кулк мүнөзгө биринчи болуп кире турган нерсе бул башкаларга зыян жеткирбөө. Мейли айырмасы жок, ал адамдын аброюна тиешелүү болгон нерсе болсун, же болбосо анын мал дүйнөсүнө тиешелүү болгон нерсе болсун, же болбосо анын денесине тиешелүү болгон нерсе болсун, демек ал адамга зыян жеткирбөө керек. Кандай зыян болбосун. Жана ошондой эле ал адам менен биз жакшы кулк мүнөз менен мамиле жасашыбыз керек. Кандай адам болбосун. Айырмасы жок. Жана ошондой эле мисалы үчүн үй бүлөдө болсун, сырткарыда болсун, ким менен болбосун. Жакшы кулк мүнөз деди пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Демек, эң эле бейишке көп киргизе турган амалдар кайсылуу Аллахтын элчиси деп сурашканда эмне деп жооп берди, урматтуу мусулман бир тууган? Дагы кайталап айта турган болсок, тақва болуу жана жакшы кулк мүнөздө болуу деди.